Тетиги достук автовокзалынан баштап Барсбекке чейин 2 полоса кошобуз берге. Потому что бул бая базар жакка жол көбүрөөк болсун деген эмес да. Мисалы, могуга мындайынан кирип, биянан кирип. Биягында жол бар экен дейчишмен кетип калалы дегенбиз да. Түз эле кетип берели, басабызбы, жөө басабызбы мындай азыр? Жүр, жөө баралы, көрөлү. Жол аркы бет менен кетеби? Ооба, үстү жагы экен. Үстү жагы менен. Мына арыктын ар жагы. Туура. Биринчи ошентип айтканбыз, О, башында. Анан берки эгиндерин алып алсын, анан биямен кылып берели деп коyduk. Самый эффективный ушундай эле түз эле чыгарган. Түз эле. Эффект берет. Тигиндей барбай. Азыр мындайдан урган азыр. Тет жак менен барбакпыз да биз. Протяженность көп, анан ал жакта айыл бар, снос өтө көп чыгып калат. Бирокта 5 снос келебиз биз баякта. Тиги жол дар бир курулат да. Анткени мына баары мэрден кошулуп атпайбы? Ар жагыңа болушунча эмете алабыз. Эми маярдан люфт аз. Бул жерден кенен до конца чогуу эмете алабыз. Туурабы? Могу жака жеңил болот, кургойдон кийин. Полоса бияк үч полоса. Кеңейтип коебуз бу жерде. Аны проектин сразу башта айтпадым, 1 декабрга чейин. Чогуу ким менен, Ильяс менен сүйлөшүп. Айланасында бир эле бизде бир көчө бар. Мына Проспект Осмонова деген. Ошол Осмонов көчөсү бүгүнкү күндө аябай мындай тыгын болуп турат. Ошо тыгындарды эгер базар курулуп калса жоюу максатында биз базардын айланасында дагы 3 жол ачып атабыз. Мисалы, биринчи жол бул Шамшат көчөсү деп коет. Базардын Горгай жактан келаткан жакта Шамшат деген чоң, узундугу 3 километрге жакын, эңдиги 22 метр. Базардын үстүнөн дагы ошол чоң жол ачылды. Ошо Шамшаттан базарга буруп, ошо базар менен Ишкабандын могул жердеги улантуу жолу дагы ошол базардын үстү менен кетет. Үчүнчү жол ошол Ишкабандын айылынан чыкканда светофордон бизде азыр Осмонов көчөсүнө же оңго же солго бура турган жол бар. Ошону биз түз алып чыгып туруп, мына могул жердеги бизде баягы Энисай рестораны бар. Ошол жерде круговой бар, 3 бурчтук. Ошол жерге улап туруп, ошондо бизде айланасында, базардын айланасындагы сквозной жолдор толугу менен ачылат. Бүгүнкү күндө мына Шамшат көчөсүндө 2 километрге жакын жол 22 энди менен ушул жолдун эң негизги иштери жасалып бүттү. Кудай буйруса мына основаниясы даяр болуп атат. Где-то бир 10-15 күндөн кийин уже асфальт төшөгөнгө даяр болуп калат. Базардын үстүндөгү жанагы Шамшат көчөсү менен Ишкабан көчөсү, уже Ишкабан көчөсү дагы бир 10 күн мурун башталды. Ошол жанагы уландысы менен тиги немеден Энисай рестораны ачыла турган. Ал дагы ушул катуу иш күнү кетип атат. Базардын үстүндө жол азыр биз мэр менен көрүп келдик. Ошону уланта турган жол дагы биздин базардын үстүндө иш башталды. Бектин айланасындагы мына тегерегиндеги 4 жолду дагы биз кеңейтүү максатында азыр иштерди алып кетип атабыз. Бул жерде сиздерге маалымат болгондой мына Кокумби көчөсүндө аябай тыгындар көп. Кокумбиден келип туруп мына Осмонова көчөсүнө оңго же солго бурабыз дегенде бул жерде тыгын ушунчалык узун болуп калат. Буйруса бул Кокумби көчөсү жалпы негизи өзү 4-5 километрге жакын тендерге жарыяланып, тендер ачылды. Бул жерде компания подрядчик өз ишин баштайт. Ошол Кокумби көчөсү расширение болуп, эңдиги чоңойгондон кийин Барсбекти биз азыр айланасын чоңойтуп атабыз, кеңейтип атабыз. Бул жерде тоскоолдук жаратпай бири-бирине оңго солго буруп аткан машиналарга кошумча жолдорду куруп берип атабыз айланасында.